ГИКтин негизги максаты эмне? ГИКтин негизги максаты Кыргыз Республикасы жарандарынын арзан баада туракча менен камсыз кылуу. Арзан баада. Ипотекалык компания айлыкты мамлекеттен алып атасыздар, туурабы? Ооба. Анан эмне үчүн содержанияга кредиттен акча алып коюп атасыздар? Мамлекеттен албайбыз, биз ооба. Өзүбүздүн кирешебизден алабыз. Киреше. Элге берип, ошо пайыз кошуп ошодон алып атасыздар мында? Кандай дейсиз? Элге пайыз кошуп туруп берип атпайсыздар, ошодон алып атасыздар да. Ооба, ошодон алабыз. Ооба. 1 метр квадрат канчадан берип атасыздар элге? 650. Жалпы республика боюнчабы? Республика боюнча дагы азыркы учурда материалдар кымбаттыгына байланыштуу комиссия иштеп атат. Дагы кымбатташы мүмкүн. Өздүк баасы канча? Өзү 650дөн бардыгы азыр республика боюнча. Жок, өздүк баасы сиз мындай ипотекалык компания үй кургандан кийин 1 квадрат 1 чарчы метрдин өздүк баасы канча деп айтып атам, курулуп аткандачы? 650. 650 жер бекер болгондобу? Бул өзүңүздүн оюңузбу же кагаз барбы сиздерде? Бул менин өзүм оюм эмес, бул иштеп чыгылган негизин алкагында да. $650 бул сиздер эсептеп чыктыңыздар. Бүгүнкү материалдарда азыр 2 жылдын ичинде орточо алганда курулуп атат. Жерди акысыз алгандан кийин 650 болуп атат. Ошондой кагаздар барбы сизде? Эмне далил ошол 650? Мамлекет тарабынан берилет. Ооба. Кээ бир компаниялар $500 сатып атпайбы? Жерди өзүлөрү алып туруп. Биздики под ключ болуп атпайбы? Кирет жашайт. Под ключ. Ооба. Туннельни эме менен куруп атасыздар. Коммуникация бекер, туннель бекер, жер бекер. Ушул бааны бир кайра карап көрбөйсүздөрбү? Жердин кыртышына каратып куруп атабыз. Грунттарына карап, региондордо, райондордо, микрорайондордо. Региондордо мына Баткенге 5000 квартиралуу үй башталды. Өткөндө барып капсула салдык. Бирок элде маалымат жок да, каяктан алыш боюнчачы. Баткен боюнча квадрат метрин 700дөн куруп атабыз азыркы учурда. Под ключ, подземный, надземный парковкалар менен каралган бар жогу. Парковканы ошонун ичинде кошуп бересиздерби же ажалы сатасыздарбы? Ал өзүнчө каралган. Коммерческий болуп. Элге ушул жөнүндө маалымат бербейсиздерби? Анткени үйдүн курулушу башталды. Жетекчилерибиз болсо миллиарддаган акчаларды таап берип атат. Каяктан алышын билбей отурат азырчы. Туура айтасыз, азыркы учурда биздин сотрудниктер бардык региондордо командировкада жүрүшөт. Баткенде, Жалал Абадта, Караколдо, Нарында. Азыркы чет өлкөдө дагы жүрүшөт, Москвада, ВДНХда жүрүшөт биздин өкүлдөр. Алар аякта жүргөндө эмне сиздер пропаганда, мисалы Баткен областынан же Жалал Абадтан үй алыш үчүн мондой шарттар менен деп туруп эле жарыя берип койбойсуздарбы? Каяка барышын билбей атат азырчы. Жарыя биздин сайтка кирсе бар көрүнөт, планировкасынан баштап этажда чейин. Жок, элге кичине маалымат таратпайсыздарбы? Өзүңүз Баткенге барып келдиңиз, туристтей болуп, элге маалымат бербей кайра келе бердиңиз. Маалымат берилген бүт телеканал. Кимге бердиңиз? Ошол жерде мен да болдум, билесизби? Ооба, көрдүм. Анан эмне себептен эл менен маалымат бердим деп айтып атасыз? Мен сизден кийин өзүнчө мэрияда жыйын кылгам. Оны эртеси. Ошол жерге элге маалымат толукканды бергем. Жок, азыр мэриянын кызматкерлери менен биз иштешип атабыз. Мэриянын кызматкери азыркы учурда бизде бир окууда окуп атат. Жок, Баткендеги азыр жөнөкөй жаран сизден үйдү кантип алат? Ошону эле айтыңызчы. Же Бишкекке келип ГИКке туруш керекпи? Жок. Телефон аркылуу эле кирсе болот. Телефон аркылуу турат, Ошону мындай түшүндүрмө берип койсоңуздар, мондой Жалал Абадта бул жакка кайра аласыңар, Ошто бул жакка кайра аласыңар, Таласта болсо бул жакка барасыңар деп туруп элге так маалымат берип коюңуздар, телефондорду жарыялап туруп. Анан эл ошонун негизинде алып, байланышып иштесин. Азыр мага кайрылып атышат. Жүздөгөн жараландар мага кайрылып атат. Мен да билбей атам кандай экенинчи. Ошол себептен өткөндө мен сиздин өзүңүздү келишиңизди талап кылдым. Сиз болсо бир бөлүм башчысын жөнөтүп коюп турсуз. Кечиресиз, бул маалымат боюнча биз Баткен
сиздин сунушуңузду кабыл алдык. Биз ар бир Баткенден болгон депутаттарга маалыматын беребиз. Эгерде кайрылса сайтка жайгаштырабыз, Facebookка, андан тышкары ушул Баткен ТВ бар, ушул Баткен ТВда ушул маалыматын жайгаштырабыз. Сиздер жалпы республика Баткен эмес, жалпы республика боюнча мисалы Жалал Абадта же Баткенде үйдө алуу боюнча ушул номерге кайрылыңыздар деп туруп элге маалымат берип койсоңуздар. Үй курулуп атат, жакшы үйгө маселе жок. Баткенде болсо чындыгында эле 4 этаждан бийик мурда курулган эмес болчу. Азыр 12 этаж болуп 37 блок түшүп атат. Бул жакшы. Бирок эл үйдү каяктан алганды билбей атат да. Туура айтасыз, Бакчы Алиевич. Азыркы учурда мына бүгүн управ делами жаңы штатка ачып атам. Сотрудниктер көбөйтүп берип атат. Мына Ошко, Баткенге, Жалал Абад и бүт бар региондорго эме ачып атабыз. Өкүлчүлүк ачып бересиздер, э? Ачып атабыз. Өкүлчүлүк ачып, ошолор элге Ошол жерде элдер келип, азыркы учурда туура. сон менен дагы бир кичине келишимдер болуп атат. Эгерде сон менен иштешип калсак, через сон аркылуу регистрация кылса болот. Же ошондой кылыңыздар, сон менен элге мындай доступный болуш керек да, каяктан алышты билиш керек. Анан кийин 5000 квартира бул Баткенге чоң болчу. Бирок эл каяктан алышты билбей атат. Андан сырткары тизме боюнча суроо бар. 50% төлөсө тизмеси жок берип атасыздарбы? 50% тизмеси жок. Жок, тизмеси бар. Очередке турат. Артында эч нерсе жок болуш керек, мүлк. Так берсеңиз мага маалымат. Мынча төлөсө, мынча тизмеде мисалы 3 жылдан бери турат экен, алар жылбай атат. Келип туруп 50% же 30% төлөсө жылып кетип атат деп. Ошого так жооп берсеңиз. 50% бул долевой деп коебуз. 50% бир төрөйт, без очередь и квартираны тандап договор түзүп коет. Долевой деген бул жанакы мигранттарга да. 8% менен берип, анан 50% төлөп атасыз. 8% менен 15 жылга беребиз. Азыркы учурда биз долевой менен 5 айдын ичинде 3 миллиарддан ашык акчаны чогултуп, региондорго кайра стройканы баштап жатабыз. Мигранттар боюнча, ушул мигранттарыбыз эң негизги максаты бул ушу чет жакка барып иштеп, үй алабыз деген максатта кетишкен да. Ошолордукунда 4% кылып койсоңуздар болбойбу? 4%га турат болсоңда буларда льготныйга турганга туура келип калат. Потому что биз стройканы көбөйтүү максатында ушу программаны ойлоп тапканбыз да. Азыр ошо программа негизинде мына Жалал Абадта, Ошто, Баткенде курулуштар жүрүп жатат. Тизмени кантип тартипке саласыз? 3 жылдан бери тизмеде отурам деп мага кайрылып атышат. Азыркы учурда обновление кылып атабыз, жаңы айтчиктер менен программисттер менен иштеп. Бирок бул программа негизинде эч кандай бирөөнүн ордун жылдырып, бирөөнүн ордуна жылдыра турган мүмкүнчүлүк жок.